Быйыл кыргызстандыктар үчүн Британияга барып иштеп келүүгө жол ачылууда. Бул үчүн Бишкектеги жарандарды ишке орноштурган борбор менен Лондондогу компания макулдашууга кол койду. Кыргыз өкмөтү эмгек мигранттарын расмий жол менен уюшкан тартипте чет өлкөлөргө кантип жибере алат? Көп нерсени үйрөнүп келсек, бияка келип буюрса, оюмда Кыргызстан өнүктүрө тургандай да. Буга чейин кыргызстандык мигранттардын көбү Орусияга багыт алса, Украинадагы согуштан улам Орусия катаал экономикалык санкцияларга кабылды. Мындай геосаясий кырдаал кыргызстандык мигранттардын жашоосун кантип өзгөртөт? Кандай жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берет? Мигранттар Кыргызстандагы долбоорлорго, анын ичинде курулуш компанияларына, IT фирмаларга инвестиция салып келишет. Ошондой эле четтен билим алып, тажрыйба топтоп, өнөр үйрөнүп келген кыргызстандыктар өз мекенинде кандай ийгиликтерди жаратууда? Кыялданчумун Кыргызстанда. Биздин кыргыздарыбыз да ушундай качественный бут кийимдерди кийгенге кыялдын менен эле жүрө берчүмүн. Анан 7-8 жылдан кийин ойлонуп баштадым, эмне үчүн болбойт депчи. Саламатсызбы, биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында миграциянын жаңы багыттары тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү конокторубуз Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Кубандык Акматбеков, Германиядагы Биз уюмунун төрайымы саясаттануучу Махабат Садырбек, Замандаш ассоциациясынын координатору ишкер Азамат Айтбай жана Бишкектеги Юникурс окуу борборунун директору, Түштүк Кореянын Ханьян университетинин бүтүрүүчүсү Нурсултан Алтыбаев. Убакыт бөлүп берүүбүзгө келип бергениңерге ыраазычылык, адегенде миграция тууралуу кыска сюжетти көрүп алып, анан талкуубузду баштайлы. Кыргызстандын 6,5 миллион калкынын дээрлик 1,5 миллиондон ашууну иштеп, билим алып чет жакта жүрөт. Демек, ар бир 6-чы жаран, ал эми эмгекке жарамдууларды алганда ар бир 3-чү жаран миграцияда жүрөт. Алардын көбү Орусияда эмгектенет. Расмий маалыматка караганда Орусияда 1 миллион 63 миң мекендешибиз бар. Казакстанда 30 миң, Түркияда 20 миң, Америка Кошмо Штаттар менен Араб мамлекеттеринде 10 миң, Германия, Канада, Италияда 6 миң, Түштүк Кореяда 5 миң кыргызстандык бар. Бейрасмий маалыматта мигранттардын саны ар бир мамлекетте болжол менен жок эле дегенде 5-10 миң кишиге көп. Кыргыз өкмөтү миграциянын эсебинен жумушсуздукту 5%га чейин кыскартууну көздөрүн жарыялаган. Бул үчүн өкмөт жарандарды чет жакка жумушка орноштуруучу борбор да уюштурган. Ал мекеменин сайтында мыйзамдуу жол менен чет мамлекеттерге кетүүнүн жол жобосу жазылган. Соңку жылдары мигранттар агылган өлкөлөр Орусиядан кийин эле Түштүк Корея багыты болууда. Бишкек менен Сеул меморандумга 2007 жылы кол койгон. Бул мамлекетте иштеген мигранттардын орточо айлыгы $1800 түзөт. Жыл сайын Түштүк Кореяга 200-300 тегерегинде кыргыз жарандары расмий жол аркылуу жөнөтүлөт. 18ден 39 жашка чейинки корей тилинен атайын экзамен тапшырган, соттолбогон жана мурда Түштүк Кореядан депортацияланбаган мекендештер ишке кете алат. Быйыл 16 марттан тартып Кыргызстан менен Британия кыргыз жарандарын айыл чарбасына мезгилдүү жумушка тартуу жөнүндөгү макулдашууга кол койду. Келишим Британиянын Agri HR компаниясы менен түзүлдү. Тумандуу Альбианго жылына жашы 18ден өткөн 1000 киши 6 айга барып иштеп келе алат. Бул үчүн миграцияга кетчү жаран Британ ишканасынын сайтына катталып, тиешелүү кагаздарды толтуруп жиберет. Кийин компаниянын өкүлү байланышып сүйлөшөт. Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы борбордун башка мамлекеттер менен азырынча кызматташуу тууралуу келишимдери жок. Ал үчүн чет жакка иштеп кетүүнү каалагандар жеке агенттиктерге кайрыла алышат. Алардын тизмесин Migrant Check It KG порталынан тапса болот. Өкмөт билдиргендей, бул тизмеге киргендер шылуундар эмес дегенди билдирет. Соңку маалда чет өлкөдөн иш таап берүүнү убада кылган жеке агенттиктердин саны 100дөн ашуун. Былтыр бул агенттиктер аркылуу 3254 адам 12 мамлекетке жөнөтүлгөн. Алар аркылуу кеткендердин теңи Түркиянын ишканаларына орношкон. Ал эми жарандарды чет жакка орноштуруу борбору былтыр Орусияга 600дөй адамды, ал эми Түштүк Кореяга 167 жаранды атайын келишимдин негизинде расмий жөнөткөн. Кубандык мырза, сизден баштасак, жогоруда айтылгандай эле Бишкек менен Лондон Британияга айыл чарба жумуштарына жөнөтүүгө келишим түздү. Кыргызстандыктар Тумандуу Альбионго качан жана кандай шартта ишке кете алышат? Рахмат, саламатсыздарбы? Туура ушул марттын 16-сында биз келишимге кол коюштук. Келиштин негизинен келишим боюнча биздин жарандар ошо айыл чарба жумуштарына
6 айлык мөөнөткө барып келүүгө мүмкүнчүлүк алды. Азыр AgriHR компаниясы тарабынан ошо тандоо процесси өтүп жатат, регистрация болуп жатат. Бул тандоо процесси бүткөндөн кийин эң биринчилерден болуп ошо майдын ошо аяк этегинде ошо биздин жарандар ошо уюшулган түрдө группа менен жөнөткөн атабыз деп ошо айтып кетсек болот да. Жыл сайын 1000 киши жиберилеби же 2024-жылга чейин жалпысынан 1000 киши бара алабы? Ошо квота кандайча эсептелген? Биздин кол коюшкан келишим боюнча ошол келишим негизги 2021 жылдан баштап, 2022 жылдан баштап 24 жылдын ошо декабрь айына чейин келишимди кол коюштук. Жылына азыркы учурда 1000 кишиден деп сүйлөшүлгөн квотанын саны, бирок биздин азыркы сүйлөшүүлөрдүн негизинде ошо квота дагы көбөйүшү күтүлүүдө да. Негизгилери эми 18 жаштан өйдө болуш керек, кыргыз жарандыгы болуш керек, андан тышкары ошол соттолбогон тууралуу өзүнүн соттолбогон жаран болуш керек, ден соолугу мындай чың башка мындай атайын бир шарттар коюлган эмес, эми тил билиштин дагы мисалы шарт эмес тил билүү. Ошол себептен биздин өтө көп жарандардын арасында популярдуу болуп атат эми тил билиштин кереги жок. Анан эми айыл чарба жумуштары бул мөмө жемиштерди терүү маселелери да. Ошол эле социалдык өнүктүрүү министрлигине караган силердин жарандарды ишке орноштуруу борбору Түштүк Кореяга дагы мигранттарды жиберет. Быйыл Сеул Кыргызстанга канча квота берди жана канча адамды жумушка жибере алдыңар? Ооба, азыркы учурда сиз тасмада жаңы эле көрүп кеттик. 15 жылдан бери бул меморандум иштеп келет. Бул Кореяга жумушка орноштуруу биздин жарандардын арасында эң популярдуу жана биздин өкмөтүбүздүн эң жакшы проекттерибиз бири деп айтып кетсек болот. Жылына биз жана тасмада көргөзүлгөн 200-300 жаран жөнөтүлүп атат, бирок бул өтө эле аз. Азыркы күндө биз ошол сүйлөшүүлөр негизинде быйылкыга 1800 квота алынды. Кудай буюрса, мынакей 12-13 апрелде Бишкек шаарында, 14-15 апрелде Ош шаарында биз ошо тестке, сынакка катышууга, корей тилин билүү боюнча сынакка катышууга каалаган адамдардын документтерин кабыл алабыз. Ошонун негизинде сынак өткөрүлөт. Анан ошо базага түшкөн жарандардын арасынан жанагындай иш берүүчү, корей тараптан иш берүүчү тандоо жүргүзүп, анан контракттар келет да. Быйылкы жылы мынакей 2 айдын ичинде 131 контракт келди. Ушул жерден Нурсултан мырза, сизге кайрылсам, жаңы эле айтылгандай, быйыл Сеул 1800 адамга квота бериптир. Буга чейин 1300-1500гө чейин берчү экен, бирок жылына орто эсеп менен 300дөй гана кишини корей ишкерлери тандап, эмгек келишимдери түзүлөт экен. Эмне себептен ушу кеткендердин саны аз, квотанын саны көп болгону менен? Так, саламатсызбы? Кубандык мырза туура айтты, бул кыргыз өкмөтүнүн эң жакшы проекттердин бири болгон. Анан экинчиден бул проект Кореяга жумушка баруу азыр бир дагы мамлекет менен мындай келишим жок. Анан бул кыргыздар үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк деп айтсак болот. Бирок кетүү процессиндеги татаалдыктар же болбосо Кореяга контракт күтүү процесси бар. Бул биринчи экзамен болот. Экзаменден өткөндөн кийин контракт күтүү процесси бар. Ал ар кимге ар кандай учурда чакыруу келет да. Мисалга эсептей турган болсок, бир жылда экзаменден 600 адам өтсө деле, бирок ошонун 200-300дөй кетип, калган 400 адамга чакыруу келбей калат да. Бунун себептерин биз эки жолго бөлүп карачубуз. Буга чейин дагы биринчиси бул Корея иш берүүчүлөрү Кыргызстан жөнүндө маалыматы өтө эле аз. Экинчиден бул Кыргызстандан барган жарандардын жакшы иштебегендиги, башкача айтканда барган жеринде да жакшы иштебейт, же болбосо спорттук визалар менен, жумушка виза алып барып, окууга виза алып, ар түрдүү визалар менен барып, Кореяда нелегал болуп калуу дагы процесси абдан көпкө чейин айтылып жүрөт. Ошондуктан бул кыргыздардын жакшы ишке берилип иштебегендиги дагы жумуш берүүчү тарабынан талаптын көбөйүшүнө тоскоолдук жаратып келет. Ошон үчүн биздин элчилик же болбосо биздин тиешелүү мекемелер Кыргызстанды таанытуу багытында бир ишти алып барыш керек. Экинчиси бул иштеп жаткан жарандарды мыйзам бузбоого жана эмгекчил болуп жакшы иштөөгө чакырышы керек. Ошол эле учурда тил сынагынан дагы өтпөй калгандар көп болот окшойт,
тил сынагынан өтпөй калган учурлар абдан эле көп. Менимче бир 60 же 50% гана өтөт деп алсак болот. Мисалга 200 балдык сынактан 100 балл алыш керек да, бирок бул жерде биздин миграционный комитеттин эч кандай күнөөсү жок деп айтам. Анткени экзамен жылына бир жолу болгондуктан Кыргызстандык Кореяга ишке барууну каалаган адам 4 ай 5 ай мурун эле курстарга жазылып тил үйрөнүш керек болчу. Бирок Кыргызстандын шартында кыргыздар андай кылбайт. Качан гана регистрация болуп экзаменге 15 күн 20 күн калганда гана даярданып башташат дагы, жыйынтыгында экзаменден өтпөй калышат. Ошондуктан биз дайыма чакырып келебиз, алдын ала тил үйрөнүп экзаменге даяр болгула. Качан кайсы күнү экзаменди дайындаса дагы ошол экзаменден өтө турган деңгээлде тилди билип даяр турсаңар, албетте өтөсүңөр деп чакырып келебиз. Азамат мырза, Замандаш ассоциациясы четтеги мигранттар менен тыгыз иштешип келет. Орусиянын экономикасы катаал санкцияларга кабылууда. Мындай учурда кыргызстандыктар башка кандай жолдорду издеши керек деп ойлойсуз? Акыркы учурдагы оор кризистагы тажрыйба бербей койгон жок. Биздин сырттагы мекендештердин азыркы учурдагы абалы эми аябай кыйын абалда деп айтыштан алысыракпыз. Бирок учур эми бул 6 ай 1 жылдын ичиндеги эмелерди көрсөтөт да, убакыт көрсөтөт. Негизи жана буга чейин айтып кеткендей Корея мамлекетинде боюнча эң жакшы долбоорлордун бири биздин кыргыз өкмөтүнүн. Бирок тилекке каршы жана квотанын толук аткарылбашы алдагы ошол биз ошол 1,5-1500 квота болсо ошону толук камсыздай албагандыгыбыз дагы чоң суроо болуп калат да бул жерденчи. Башка багыттарда дагы бул жактан дагы караштырып азыр жаңы рыноктор ачылып атканы дагы кубандырат албетте. Бирок бар жагыбызды биз санынан сапатын өткөрсөк да жакшы болот эле деген ой келет. Анткени коңшу мамлекетибиз Өзбекстан деле ошол Корея мамлекетине квотанын толук үстүнөн аткарып кеткен дагы, азыр сырткары дагы жыл сайын көбөйтүп берүүсүн сурап экен да. Мына быйыл 1800 квота берип атат. Ошону да толук аткарабызбы, ошо жолдорундагы механизмдерин тактап, кээ бир моменттерин жеңилдетүү же эрте окутуу процесстерин биз жөнгө салыш керек деп ойлойм да. Албетте кайсы бир мамлекетке уюштуруу түрүндө жумушка орношуп барган бул биздин мекендеш үчүн эң негизгиси бул ошол өзүнүн сак саламаттыгы, айлык маянасы жагынан кепилдиги берилет. Жумушка орношууда өзүнүн кай жерде иштери, эмне жумуш аткарары бүт аныкталып, такталып эметилет да. Ошон үчүн биздин миграциялык агымда бул жумушка уюштуруу түрүндө орношуу деген маселени биз канча жылдан бери айтып келатабыз. Бул ошол эң жакшы бир багыттардын бири депчи. Бул ошол эле Филиппин мамлекеттерине алалы, кадимкидей эле баягы эмгек ресурстарын сыртка поставка кылуу дегенден алыспыз, бирок уюштуруу жолуна түшсөк жакшы болмок да. Махабат айым, Германияда эмгек рыногу кандай өзгөрүүлөргө дуушар болууда? Ушул эле Украинадагы согуштун эпкени Европанын эмгек базарларына дагы таасирин тийгизип жатканы сезилүүдө. Бул жаатта кандай оюңуз бар? Германиядагы экономикага байланыштуу негизи Германияда жумушчу көчү жетишпейт. Акыркы жылдагы Германиянын иш менен камсыз кылуу федералдык агенттигинин маалыматына караганда 1,2 миллион жумушчу талап кылынат экен. Жыл сайын 400 миңге жакын жогорку квалификациялуу адамдар келишет иштегени. Бул жерде негизи жумуш орундары жетиштүү, бирок эң башкысы жогорку билимдүү же болбосо орто билимдүү адам болуш керек. Анан азыр Украинадан ар кандай катмардагы жана ар кандай билим деңгээлиндеги адамдар келип жатышат. Алар дагы жаңы эмгек кодексинин негизинде дароо жумушка алынып жатышат. Бул албетте бир аз жумуш ландшафты бир аз өзгөртүүгө учуратышы мүмкүн. Бирок жогорку квалификациядагы адамдарга муктаждык дагы эле кала бермекчи деп айтмакмын. Анткени бул жерде санариптештирүү, автоматташтыруу, ошондой эле өндүрүш аябай күчтүү.
Андан тышкары дагы демографиялык тең салмаксыздык бар, социалдык жана медициналык тейлөө дагы абдан жогорку деңгээлде. Ошондуктан Германия бул квалификациясы бар адамдар үчүн мындай багыт болуп бере алат. Албетте кара жумуш жана жөнөкөй иштер үчүн Орусия сыяктуу же болбосо Түркия сыяктуу Германия альтернатива боло албайт, анткени даярдыксыз жана билим жок, жумуш орун жок, жөн эле Германияга келүү мыйзам чегинде андай мүмкүнчүлүк жок. Ошол эле учурда Европадагы жумушчу күчтү негизинен украиналыктар камсыздачу, анан согуш башталганда алардын эркектери мекенине кайтууга аргасыз болду да. Ошол эле жанагы чоң жүк ташуучу унааларды айдагандар. Кыргызстандыктарды тартса болобу ошол жака? Болот. Мисалы үчүн Улуу Британия сыяктуу мамлекеттик деңгээлде эмгек меморандумун түзсө болот деген ойдомун, анткени ошо логистика тармагында жана жүк ташуу тармагында жумушчулар дагы жетишсиз, бирок түз эле Германияга андай жумушка келүүгө болбойт. Аны ошо силер айтып кеткендей коңшу Европанын өлкөлөрү Словакия, Чехия, Польша жана Эстония сыяктуу мамлекеттер камсыз кылат да. Бирок биз көп эле учурда Германия жергесинде оор жүк ташуучу машиналарды айдап жүргөн кыргыз балдар, кыздарын көрүп калып атабыз. Ошонун негизинде жаңы макулдашуу түзсө болот деген ойдомун. Бизде адамдар түз келе алгандай. Кечээ эле бир жүк ташуучу адам менен сүйлөшкөндө, ошо бизди немис компаниялары албайт деди, анткени көп критерияларына биз туура келбейбиз, тилди талап кылышат депчи. Чоң рахмат. Азыр ушул жерден сюжетке кезек берсек, Бишкектеги коммуникация жана информациялык технологиялар боюнча номер 98 кесиптик лицейдин студенттери үчүн Германияда билимин өркүндөтүп, тажрыйба топтоого жиберген программа башталды. Ошол тууралуу көрүп алып, анан талкуубузду улантабыз. Бишкектеги номер 98 кесиптик лицейде Германиядан билим алып, кесип үйрөнүүнү көздөгөн уландар жумуш берүүчүлөр менен Zoom аркылуу сүйлөшүп атат. Алгач ар бири өз жөнүндө айтып берип, андан кийин жумушка байланыштуу суроолорго жооп бериш керек. Mein Name ist Aliaskar Kushubekov. Ich bin 18 Jahre alt. Ich habe mittlere Schulausbildung. Алиаскар Кушубеков немистердин көңүлүнө толду окшойт. 18 жаштагы улан мектепти таластан аяктап, чет өлкөгө барып окусам деп кыялданып. Эгер ал жакка барып келсек, кандай деген профессия алабыз, билим алабыз, көп нерсени үйрөнүп келсек, бияка келип буюрса, строительный компания ачабыз, же болбосо дагы бир нерселерди алып келебиз да, жаңы болгон техникалар болсо, не болсо, ошолордун баарын алып келип, биз оюмда Кыргызстанды өнүктүрө тургандай да. Алиаскар менен чогуу 10 жигит атайын программанын алкагында даярданып, январь айынан бери немец тилин үйрөнүүдө. Алар 15-июлда Бишкектеги Германиянын Гете институтунда сынак тапшырат. Немисче оюн жеткисе, айталарын далилдешсе, анда дароо Германияда окуп, иштеп келгенге жол ачылат. Наши партнеры предлагают нам очень хорошие условия. Биздин өнөктөштөр аябай жакшы шарттарды сунуштап жатышат. Мисалы, алар балдарды жумушка орноштуруп, ошол эле учурда бекер окутат. Алардын айлык акысы 1000 евро. Кандайдыр бир кесипке ээ болсо, анда 3000 чейин ала баштайт. Азырынча бизден 9 бала барат. И если он уже получит рабочую специализацию, он будет получать до 3000 евро. Германияга баргандар тилди мыкты үйрөнүп, эң башкысы курулуш тармагында немецтердин тажрыйбасын алып келишет. Алардын бири 20 жаштагы Амантур Абдыкулов сынактан өтсө Германияда мыкты адистикке ээ болом деп турат. Я давно хотел уехать в другую страну, получить. Мен көптөн бери эле чет өлкөгө кетүүнү, ал жактан билим алууну көздөп жүргөм. Германияда ойду өзгөртүп, каражат тапканга мүмкүнчүлүк жогору деп ойлойм. Мен ал жактан көп нерсени үйрөнүп келгим келет. Азырынча Германия 10 студентке иштеп окуганга мүмкүнчүлүк түзүп жатат. Эгер бул долбоор ийгиликтүү болсо, анда ага катышкандардын саны да көбөймөкчү.
Кыргыз бийлиги улан кыздардын кесиптик деңгээлин өркүндөтүп, өлкөнүн ичинде эмгек орундарын түзүүгө кызыктар. Биздин максат жанагы мигранттарды жөнөтүп, жан багыш эмес, билим үйрөнүп, өнөр үйрөнүп, профессия алып келип, анан технологияларды Кыргызстанга алып келиш. Ошондон анан биздин экономика, биздин калктын жашоо деңгээли сапаттуу түрдө жаңы бийик деңгээлдерге чыгат. 6,5 миллиондон ашуун эли бар Кыргызстандын 1 миллиондон ашуун жараны чет өлкөлөрдө эмгектенет. Алардын көбү Орусияда иштейт. Эбек Бибосунов, Бектур Станкулов, Азаттык, Бишкек. Махабат айым, жаңы эле сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, ушундай бир атайын келишимдерди түзсө болот депчи. Бул үчүн кандай кадамдар керек деп ойлойсуз? Ишканалар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек, же болбосо мындай концепт иштеп чыгыш керек. Ар бир курулуштун же болбосо айыл чарба тармагындагы ишканалардын өздөрүнүн суроо талаптары балким бардыр. Кандайдыр бир даярдоо курстарын өткөрүшү керек. Ошолордун негизинде бизде структурага салынган эмгек мигранттарын даярдаса болот деген ойдомун. Ошонун баарын мындай өзүнчө бир программа аркылуу иштеп чыгып ишке ашырса болсо керек. Кубандык мырза, жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору ушул тапта Орусия, Британия жана Түштүк Кореяга атайын келишимдердин негизинде мыйзамдуу жол менен кыргызстандыктарды жумушка орноштура алат экен. Ал эми башка мамлекеттер менен мындай келишимдерди түзүүгө эмне жолтоо болуп жатат? Жаңы эле Германия жөнүндө сөз кылдык. Германия боюнча федералдык эмгек федералдык агенттигине биз катты жолдогонбуз. Азыр элчилик менен бирдикте бул ишти алып барып атабыз. Мунун дагы бир кандайдыр келишимге чыга турган болсок, биз эми элдерге кабарлайбыз. Мындан тышкары биздин борбор менен биргеликте эксперттер менен чогуу биз азыркы учурда бир изилдөө өткөрүп атабыз. Бул изилдөөнүн максаты ошо биздин жарандар үчүн ыңгайлуу мамлекеттерди карап, ошонун менен бирге ошол мамлекеттер менен ишмердүүлүктү жүргүзүү да. Мисалы, ыңгайлуу деген кандай? Ошол мамлекеттин элчилиги Кыргызстанда барбы? Акча которуу маселелери жеңилби? Жашоо шарты, иштөө шарты, тил билүү, дин маселелери деген көп тараптуу ошол изилдөөнү жүргүзүп атабыз. Бул изилдөөгө маалыматты биздин элчиликтерден чогулттук. Андан тышкары ошол жыйынтыгында бизге бул маалыматтарды биз жарыялап, ошо эгер биздин жарандар чет өлкөгө ишке орношом деген ойлор бар болсо, ошондо кайсы мамлекетке бизге баруу ыңгайлуу, кайсыл жер ошол жаранга ыңгайлуу экенин биз сунуштаганга мүмкүнчүлүк болот да. Андан тышкары мына Европа мамлекеттери боюнча сиз туура айттыңыз, азыркы учурда Улуу Британия менен келишим бар, бирок 100дөн ашык жеке агенттиктер ишмердигин алып барат. Алар 20 мамлекетке бизден уруксат кагазын алган да, ишке орноштуруу боюнча. Ошол агенттиктердин ишин дагы көзөмөлдөп турасыңарбы? Анткени көптөр ошол агенттиктер аркылуу кетип, анан бул жактан алданып калгандар дагы чыгып атпайбы? Туура. Бул агенттиктердин үстүнөн мониторинг өткөрүү, жүргүзүү биздин борборго тиешелүү. Биз мониторинг деген бул ар бир квартал сайын 3 айда биз ал агенттиктерден биздин жөнөткөн жарандардын тизмесин, каяка кетти алар, эмне жумуштарга кетти, ошонун баардыгын тең тактап турабыз да. Бул бизге ошол жөнөтүлгөн жарандардын үстүнөн көзөмөл жүргүзгөнгө дагы жардам берет. Эми биз ал агенттиктерди барып, анын ишмердүүлүгүн барып текшерип, жумуштарына кийлишпейбиз, алар өздөрүнчө жүргүзөт өзүнүн ишмердүүлүгүн. Анан бирок үстүнөн ошо мониторинг жүргүзүп турабыз. Кубандык мырза, алданып калдым деп даттангандар абдан көп, анан ошол канча агенттиктин үстүнөн кылмыш иши козголду? Мыйзамсыз иштегени аныкталды. Сизде бул маалымат барбы? Жок, биз агенттиктерди мындай туура түшүнүп, экиге бөлүшүбүз керек да. Бул мыйзамдуу түрдө иштеп аткан, уруксат кагазы бар жеке агенттиктер бар. Алардын саны жана тизмеги биздин мигрант чекит сайтында турат.
Эгер биз алар жөнүндө айтып аткан болсок, туура бир канча арыз түшкөн алардын үстүнөн, бирок биз мыйзамдуу түрдө ошол кандайдыр бир келишимдерди ортосунда түшүнбөстүктөр болсо, биз эми ошолорду чечип алганга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Андан тышкары жана мыйзамсыз миграцияны уюштуруу жөнүндөгү 168-берене бул кылмыш кодексинин, бул тууралуу жана мыйзамсыз иштеп аткан бул агенттиктер деп коебуз, жеке жарандар болушу мүмкүн, юридикалык компаниялар болушу мүмкүн. Ошолор жанагындай уруксат кагазы жок биздин жарандарды чет өлкөгө жөнөтүп аткан фактылар бар. Бул боюнча жумушту ички иштер министрлиги алып барат. Мен билишиме караганда биз мындай фактылар боюнча 6 кайрылуу, былтыр 6 кайрылуу жасаганбыз. Ошонун үстүнөн 3 кылмыш иши козголгон да. Эми миграция процесси өзүңүздөр билесиздер, бул жеке биздин мамлекетке гана таандык эмес, же биздин Борбор Азияга таандык эмес, бул дүйнөлүк процесс. Мындай өтө алдыга кеткен мамлекеттерде деле миграция процесси бар. Ар бир жаран өзү каалаган жерде жашап, каалаган жерде иштегенге, өзүнө ыңгайлуу жерди, шартты тапканга укугу бар. Анан мисалы жумуш жагы да ошондой. Ар бир жаран өзү деле ошол мамлекетти изилдеп, бара турган жерди карап, өзү деле ошол элчиликке кайрылып, ошо эмгек визасын алып кетүүгө деле мүмкүнчүлүгү бар. Бирок биз ошол коопсуз болуш үчүн, ошол жарандардын барып келиши ыңгайлуу болуш үчүн биз айтабыз, ошо жарандар чет өлкөгө орноштуруу борбору аркылуу, биз аркылуу же чет өлкөгө орноштуруу агенттиктери аркылуу жумушка орноштуруу. Бул бир силер үчүн ыңгайлуу болот. Бирок кайда болбосун мамлекет өз жаранынын укугун коргоого жөндөмдүү болуш керек. Нурсултан мырза, сизге кайрылсам, Жапонияны алсак, мен билгенден Жапонияга биздин жарандар үйрөнчүк деген программа менен бара алышат экен. Бул программа Күнчыгыш өлкөсүндө иштөөгө канча кишиге жол ачты? Бул боюнча менде так маалымат, адамдын саны боюнча так маалымат жок, бирок өзүңүз айткандай ошо үйрөнчүк же болбосо стажер деген программа аркылуу буга чейин көптөгөн кыргызстандыктар барып келишет. Акыркы 2 жылда Японияга дагы вируска байланыштуу жол жабык болуп турат. Анан өзүңүзгө маалым болгондой 2019-жылдан баштап жалпы эле чет өлкөлүктөр үчүн жумушка уруксат берүү мыйзамы кабыл алынган Японияда. Бирок бул мыйзамга Кыргызстан кирбей калган. Бул жерде Кыргызстан эмес, бизде азыр Орто Азиядан Өзбекстан мүчө болуш керек менимче. Бирок азыркы мендеги маалыматтар боюнча Кыргызстан дагы ушунун үстүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, буга чейин программалардан сырткары дагы өзүнчө мамлекеттик деңгээлде жумушчуларды жиберет деп уктум. Ал эми бул үйрөнчүк программа аркылуу буга чейин так саны белгилүү болбогону менен мен билгенден бир 500дөн ашык кыргызстандыктар барып иштеп жүрүшөт. Ошонун арасында мен өзүм дагы тааныштарым иштейт, алар ошол менен барып иштейт. Бирок бир нерсеге токтолуп койгум келет. Японияга салыштырмалуу Кореяда айлык, колуна тийген айлык жогору болуп саналат. Ошондуктан биз дайыма Кореяны сунуш кылабыз Японияга салыштырганда. Жапонияга барыш үчүн дагы атайын тилден экзамен бериш керекпи? Албетте, дүйнөнүн ар мамлекетинде ар башка талаптарга ылайыктуу эле Япониядагы ошондой. Японияда биринчи талап бул билимдүү болуш керек деген. Өзүңүздөр билгендей, азыр дагы Бишкектеги ошол эле строительство, архитектор, дизайнер же болбосо инженердик кесиптин ээлери окууну жаңы бүтүрүп жаткандар азыр дагы Японияга жумушка кетсе болот. Япония сөзсүз биринчиден билимдүүлүктү талап кылып жатат, экинчиден тил билүү. Япон тилинин 3-уровенде, анан 3-дүдөн бул ошо инженер, механик же болбосо архитектор сыяктуу кесиптин ээси болуш керек. Рахмат, Кубандык мырза, мынакей жаңы эле айтылгандай 2019-жылы Жапония ошол өзгөчө кесиптеги жумушчулар деген жаңы программа менен мигранттарды ишке ала баштады. Быйыл ал программага Өзбекстан кошулуптур. Кыргызстан бул жаатта кандайдыр бир кызматташууга аракеттерди жасап жатабы? Японияга буга чейин мисалы бир же эки жеке агенттик ошол биздин жарандарды жумушка орноштуруп аткан болчу. Азыр болсо мен билишиме караганда 8 же 9 агенттик ошол ачылган. Биз дагы өз учурунда пандемияга чейин ошол 2020-жылдын февраль айларында ошо Япониянын жеке агенттиги менен ошо келишим түзгөнбүз. Ошол боюнча ишти алып барабыз деп ошо даярданып аткан болчубуз. Бирок тилекке каршы пандемиянын шартына байланыштуу эмелер жабылып калган. Биз эми мынакей чегаралар ачылгандан кийин ошо эмгек визаларын бере баштагандан кийин өзүбүз ишмердүүлүгүн улантабыз. Ал жерде биздин элчилик иштейт, алар менен ошо бирдикте жумушубузду жүргүзөбүз.
Улуттук банк былтыр чет өлкөдөгү журтташтар Кыргызстанга 2,5 миллиард долларга чукул которушканын билдирди. Бул ички дүңөнүмдүн дээрлик 30%-ын түзөт. Айрым мекендештерибиз чет жакта иштеп, бутуна туруп, тажрыйба топтоп Кыргызстанга дагы кайтып келип жатышат. Ошондой каармандарыбыздын бири тууралуу сюжетти көрүп алып, анан талкуубузду уланталы. Биздин иш процесс ушул. Каласа бут кийим чыгаруу, өндүрүү, чакан, сехибиз, онда ишкерлерибиз, өзүбүз дегенде кошо иштейбиз. Кирип модельдерди карайсыз. Балким муну готовыйлар жагаттыр. Анан болбосо модельдерди полностью мына жерден карап көрөсүздөр. Или же өзүңүздүн бир тандап келген моделиңиз бардыр. Может, ошону алып келесиз, көрсөтөсүз мага мындай модель дейсиз. Анан ошол модельге карап, экөөбүз кеңешип, мына булгарларды тандайбыз. Мындай мисалы сизге жашыл керек болду мисалы да. Өзгөндө Чыңгыз Айтиев бут кийим тиккен ишкана ачканына 2 жыл болду. Азыр үй бүлөлүк ишкана элден буйрутма алып, Булгарыдан бут кийимдин түрүн чыгарат. Биздин каарман 4 баланын атасы. Жубайы менен бирге 8 жыл Москва шаарында бут кийим чыгаруучу заводдо эмгектенген. Чыңгыз мырза ал жерде жөнөкөй кызматкерден баштап, бөлүм башчыга чейин көтөрүлгөн. Бул маалда жубайлар Булгарыдан бут кийим чыгаруунун сырын ийне жибине чейин үйрөнгөн. Алар 2020-жылы Кыргызстанга кайтып келип, Кичи мекени Өзгөн районундагы Мырзаки айылына чакан ишкана ачышкан. Орус жергесин бут кийим менен камсыз кылып иштедик да, мындай айтканда. Башканын фабрикасы болчу, мен ал жерде старший жана чыгаруучу башчысы деп коебу. Старший производитель болчумун. Ошондо иштеп жүрүп, кандай десем, кыялданчумун Кыргызстанда. Биздин кыргыздарыбыз да ошондой качественный бут кийимдерди кийгенге кыялданчумун да негизичи. Анан ошол кыялдын менен эле жүрө берчүмүн. Анан 7-8 жылдан кийин ойлонуп баштадым, эмне үчүн болбойт депчи. Эми колуман келсе опытту, баягы айткандай, тажрыйбаны достаточно алдым 8 жыл. Полностью мастер болуш үчүн Москвада почти 1,5-2 жылдай окудум. Болгон каражатыбызга ошол жактан акыркы 7-8 жылдарын ушу оборудованиелерди ала баштадык. Уул келини миграциядан мекенине кайтып келип, иштеп жатканына Зарипа эненин кубанычы тоодой. Чоң эне үчүн неберелеринин ата-энесинин маңдайында чоңойгонун көрүү өзүнчө бакыт эмеспи? Булар Россияда жүргөндө мен неберелеримен калганмын да. Неберелерди багып, үйдө болуп, неме тирчилик кылып атканбыз. Анан булар аякта иштеп, аякта окуп, ошол жакта жүргөндө бир мындан чоңураак өтүп кетти да. Ошону бул алып келди. Алып келгенин боюнча эле анан кийин кетирбей алып калдым. Анан кийин мен болсо ушуну үйдө небере баккан менен элек болуп, ушуларга ок аташ бышырып берип эле жүрдүм. Неме атасы, энеси жанында болсо балдар да жакшына эркин жүрөт экен. Мен 1000 оозуна май берип, сүт берип, оозуна эмет болсом баары бир экен да. Атасы, энеси болбосо. Атасынын энесинде жүрүп, анан ойноп жүрүшөт. Орусияда 10 жылда эмгектенип, бут кийим тигүүнүн 100 кырдуу сырын үйрөнүп, Өзгөнгө кайтып келип, үй бүлөлүк бизнес баштаган жубайлардын келечекте чоң ишкана ачып, мекендештерине сапаттуу бут кийим кийгизсек деген тилеги бар. Ушул тапта алар ишкерлерди колдоочу атайын долбоорлорду издөө менен элек. Альмира Биденова, Азаттык, Ош. Арген Темирбековдун тигүү цехинде 10 киши иштейт. Азыр алар эркектердин спорттук кийимдерин тигип жатат. Иштеп атабыз. Заказдарыбыз буюрса, заказдарыбыз жакшы эле. Чоң заказдарга чыгууга аракет кылып атабыз. Ошол эле Россия, Казакстан, Корея жактарга дагы кичинеден аракет кылып атабыз. Буюрса жакын арада ошол заказдарыбызды да алып ишке киришебиз деген пландарыбыз бар. Бул жайда иштегендер бир жумада 1000 чукул кийим тигүүгө жетишет. Буйрутмалар Бишкек шаарынан түшүп, даяр болгон соң Орусияга экспорттолот. Ошол жакта как раз ушул ткань чыгарган бир фабрикада иштеп калдык. Анын жанында ошо швейный цех бар эле. Анан ошол жактан келгенден кийин мындай нерсени кылса болот турбайбы, нарында деле кылса болот. Эмне үчүн мындай карап келгенде биз иштеген жер мындай Россиянын бир айылы болчу да. Мындай кыштак эле болчу, кыргыз тилинде айтканда. Ошол жерде ошондой иш алып барып атканда эмне үчүн нарында болбойт? Нарында деле кылсак болот да деген
ой менен келип ошо аракет кылып жүрүп анан жогоруда айткандай темир келүү жаштар проектисине катышып калып анан жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп калган да. 24 жаштагы Темирбеков бул чакан ишкананы ачканына жыл айлана элек. Ишкерчиликти насыянын эсебинен ишке ашырган. Темирбеков чакан шаарда ишкерчилик кылуунун түйшүгү оңой эместигин белгилейт. Бирок ал жаштарга миграцияга барбай эле кичи мекенинде иш кылса болорун айтып жүрөт. Өз жериңе бир да жер жетпейт да. Ал жакка барганда сен бирөөнүндө башка өлкөдө султан болууча өз элиңде ултан болуу деген сөз бар го. Ошондой эле да. Решеме түшөт, бирок мындай азыр байып кеткидей деңгээлге жете элекпиз да. Мындай күнүмдүк жан жетет. Бирок аракет кылсак, буюрса болот. Мен өзүмдүн жана бул жакта иштеп аткан кишилердин да көрөм бул нерсени. Биз нарын эле жалкообуз. Бизде эң ошол жалкоолук аябай чектен ашып кеткен да. Бул нерсе менен серьезно күрөшүш керек да. Антпесек бизде кышкысын суук болгондо элдин баары кышында үйдө жата берип ошол зона комфортуга кирип кеткен да. Темирбеков 4 жыл мурда үйлөнгөн, 2 баласы бар. Азыр ал чакан цехин кеңейтип, кеминде 100 орундан кем эмес ири ишкана ачсамбы деген оюн багып жүрөт. Бул үчүн ал тажрыйбалуу ишкерлерден кеңеш алып, каражат топтоонун аракетинде. Мирлан Кадаров, Азаттык. Соңку жылдары мигранттар өлкөдөгү долбоорлорго, анын ичинде курулуш компанияларына, IT фирмаларга дагы инвестиция салууда. Арасында жогоруда сюжетте көрсөтүлгөндөй мекенине кайтып, жеринен жумуш ордун түзүп жаткандар дагы бар. Азамат мырза, сизге кайрылсам, сиз дагы өзүңүз бир кезде чет өлкөдө эмгектенип келип, Кыргызстандын өзүндө ишкерлик кылып жаткандардын бирисиз. Азыркыдай геосаясий олку-солку болуп турган маалда Кыргызстанга барып инвестор болом деген четтеги журтташтар көппү? Сыртта жүргөн мекендештерибиздин инвестициялык жана кадрдык потенциалы абдан жогору. Көп нерсени өздөрү үйрөнүштү, көп нерсени тажрыйба топтошту, акчасын топтошту. Анан азыркы учурда ошол ички патриоттук сезимдин негизинде ошол өзлөрүнүн каалоосу менен Кыргызстанга келип, Кыргызстанда иш баштайбыз деген көп эле мекендештерибиз бар дегендер. Бирок ошолорго шарт түзүү маселесинде кичине баягы маселелер жаралып атат. Анткени биз миграция деген сөздү, сыртта чет өлкө жүргөн мекендеш деген сөздү биз ошол акчасын, которгон акчасын эле эсептейбиз да. 2,5 миллиард жылына которот. Бирок ошолор акча кандай сарпталат, кандай колдонулат, ошол акчанын көбөйтүү маселесин биз ошо карай албай келатабыз да көп жылдардан бери. Азыркы шартта ошол инвестиция алып келем дегендер мамлекеттен кандай көмөк, кандай жардам күтөт? Негизи буга чейин көп эле айтылып келген бул жанагындай өзү ишкерлигин баштаганда текшерүү маселеси, рейдерлик алып алуу, тартып алуу маселелери көп айтылып келген. Ошондуктан мамлекет тарабынан ошол өзүнүн акчасына кепилдик болсо деген өзлөрүнүн ойлорун билгизет. Андан сырткары биздин дагы сунуш катары дагы айтып кетсек, бул ошол чет элде жүргөн мекендештердин инвестициялык фондун түзүү маселесин да караш керек. Бул жерден эгер мына мисалы биздин сырттагы мекендештерибиздин которулган акчаларын кандайдыр бир багытта жолун таап берсек, көрсөтүп берсек, мына сен жеке эле чоң акча менен келип таап инвестор болуш эмес, чакан акчаң менен дагы өзүң инвестор болсоң болот деген баягы эмени жеткизиш керек болуп атат да биздин мекендештер. Анткени үйүн баягы ремонттоп, жаңы үйүн салып, машинесин алып, тоюн өткөздү. Эми андан ары каяка кыймылдайм деген суроо турат да. Андачы ошол акчасын мындай акчаларын иштеткенге жолдор, шарттар түзүлсө, мына азыр канча деген долбоорлор каралып атат ошол улуттук холдингдин алкагында. Биздин Кыргызстандын экономикасына түзмө-түз бул башка инвесторлорго салыштырмалуу чет элдик өзүбүздүн дагы мекендештерибиздин дагы салымы зор болот эле да. Эмгек мигранттарын Кыргыз экономикасына салып жаткан ири инвестор деп жөн жерден аташпайт. Махабат айым, сиз төрайым болгон Германиядагы мекендештер түптөгөн биз коомдук уюмудагы Кыргызстандын саламаттык сактоо жана билим берүү тармагына салым кошуп, ар кандай долбоорлорду ишке ашырып жатасыңар. Бул жаатта Кыргызстанда ишкерлик кылат элем, иш орундарын түзөт элем деген мекендештерге дагы колдоо көрсөтө аласыңарбы?
Азырынча андай программабыз жок. Бирок биз Германияда мындай абдан билимдүү катмар бар. Көбүнчө алар ошо билим алган билими жана тажрыйбасы менен бөлүшүү менен алек болушат да. Ар кандай менторшип программалар бар. Андан кийин онлайн санариптик окутуу долбоорлоруна дагы көмөк көрсөтүп жатабыз. Материалдык жана финансылык ошондой эле ментор катары. Ушул эле жерде туруп абдан чоң иштерди жасап аткандар бар. Силер билим, илим жаатына кандайдыр бир чоң салымыңарды кошуп атайын конференцияларды уюштуруп жүрөсүңөр, э? Ооба, маданий иш-чараларды өткөрөбүз. Германиянын ичиндеги жаңы келип аткан муундарга колдоо көрсөтөбүз. Андан ары билим алып, жанагындай кесипти, орто кесиптик билимге ээ болууда, мектеп жогорку окуу жайларын бүтүрүүдө мындай кол кабыш кылып жатабыз. Андан ары иш таап кетүүгө дагы көмөк көрсөтөбүз. Ал эми Германиядан эгерде Кыргызстанга кеткендер болсо, биз алар менен дагы тыгыз байланышта ар кандай программаларды жасаганга аракет кылып атабыз. Жакында бир академия ачалы деген ойдобуз, ошо БИЦ уюмунун алкагында. Ал жерде адамдарды кесиптик, орто кесиптик окуу жайларына даярдоо курстарын өткөрөбүз. Нурсултан, Түштүк Кореяга мигрант болуп барып, ошол жакта билим алып, кийин мекениңизге кайтып келип ишкана ачкансыз. Сиз дагы негизи четте жүрүп Кыргызстанга кайтып келип ишкерлик кылууга мүмкүнчүлүк кандай, Нурсултан мырза? Эмне тоскоолдуктар бар? Эгер бул жөнүндө айта турган болсок, бул албетте жылдан жылга жакшырып бараткан инвестициялык климатты эске алсак болот. Биз башыбыздан өткөргөн 3 жыл мурунку ОСО ачуу дагы биз басып өткөн жолго караганда азыркы ОСО ачуу бир кыйла жеңил албетте. Бирок жана Азамат мырза айткандай, эгерде чоң долбоорлорду, миллиондук долбоорлорду баштаганда менимче албетте текшерүүлөр, ыксыз текшерүүлөр жана документте уруксат кагаз алуудагы көптөгөн бюрократияларга кабылса болот. Бирок мен билим берүү жаатына киришкендигимден бизге лицензия талап кылынды да, бирок лицензия алуу бул 3 айдан ашык убакытты алды да. Менин көз карашымда бул билим берүү тармагында же болбосо мектеп, садик, ушул сыяктуу иштерде лицензия алуу бир аз татаал окшойт. Мен 3 ай ашык убакытта лицензия алып, элге бирөөлөргө айтсам, сен бата алыпсың, биз 8 ай мурун документ берген, биз азыр дагы лицензия ала элекпиз деген адамдарды көрдүм да. Эгер мунун баарын эске ала турган болсок, бул албетте азыр дагы Кыргызстанда уруксат алуу, лицензия алуу булар дагы деле бир жолго коюла электигинен кабар берет. Кубандык мырза, четте иштеп, акча таап, акыл тажрыйба топтогон мекендештерди Кыргыз өкмөтү эми өлкөнү ичинен өнүктүргүлө деп чакырып шарт түзүп берүүгө даярбы? Албетте силердин борбордун баягы ыйгарым укугуна кирбеши мүмкүн, бирок сиз өкмөттүн өкүлү катары бул суроого кандай жооп бере аласыз? Туура айтасыз, биздин борбордун бул укуктарына кирбейт. Биз тескерисинче биздин жарандарга ошо четке чыгып иштейм, жумуш издейм, өзүмө ылайыктуу бир жумуш табышым керек деген, чет өлкөгө барам деген маселелерин чечип берүүгө багытталган биздин жумуш. Ошол жаатында эми бирок туура айтасыз, реинтеграция боюнча дагы мисалы өтө жумушту мына Корея жагын мисалга келтирсек болот. Мен билем, ошо Кореяга барып келген биздин жигиттер кайра Кыргызстанга келгенден кийин мына мен да өзүм күбө болдум. Бул жерде Кореянын EPS борбору бар. Алар былтыр мисалы биздин Кореяга барып келген жарандар, балдарды, кыздарды чогултуп, бул жерде Кореядан келген ишмерлер менен чогуу жолугушууну өткөрүп, эми Кореяга барып келген биздин жарандар уже Корея тилин билишет, иштебегенге жеңил, ошол жактан тажрыйба алышты, алардын технологиясын, ишке жасаган мамилесин баарын түшүнүп калышты. Ошол себептен ошол бул жерге Кыргызстан келген Корея ишмерлери ошолорго менен жолугушуу өтүп, ошол жерден Кыргызстандан жумуш ордундан түзүп берүүгө ушундай иш-чара өткөрүшкөн да. Ошол жагынан мисал келтирип кетсек болот. Чоң рахмат сизге. Жогоруда уккандай Кыргызстандан сыртка гана агылбай,
ошол чет жактан тажрыйба топтоп, билим алып келип, Кыргызстанга кайтып жаткан мекендештерибиздин дагы саны арбын экен. Ушуну менен Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Ага Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Кубандык Акматбеков, Германиядагы биз уюмунун ардактуу төрайымы, кыргыз диаспорасынын өкүлү, эл аралык саясаттануучу Махабат Садырбек, Замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбай, Бишкектеги Юник курс окуу борборунун директору, Түштүк Кореянын Ханьян университетинин бүтүрүүчүсү Нурсултан Алтыбаев катышты. Көрсөтүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Журтташтарыбыз кайда болсо аман болсун, саламатта туруңуз.